Ассалауму алейкум, Асану каналының көрүүчүлөрү, кандайсыңар? Буюрса Москвада ушундай чоң автобус айдаган кыргыз жигитинен интервью алайын дедим. Бул менин өзүмдүн мурунку коллегам, мен да ошол линияда иштегенмин. Ошол коллегаман бир сыйра интервью алып коеюн деп бүгүн келип отурам туугандар. Ошондой эле бүгүн автобус жөнүндө сурагандар көп болуп атат. Ошого суроо көп болуп атат, жооп аз болот. Ошого бир видео кылып чыгарып коеюн дедим туугандар. Мына бул жакта 23 автобус турат, а бул жакта 33 автобус. Жакта коллегалар эс алып атат. Здравствуйте. Ассалауму алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эс отурган. Жакшы, өзүңүз Иштер. кандайсыз? Болот Болот атабы? Болот жакшы. Жумуш жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр болсун. Эмне кылып отурасыз? Эс алуу? Эс алуу? Канча убакыт эс алуу? 4 саат. 4 саат? О, жакшы, 4 саат уктайт экенсиң нормально, а? 4 саат уктайбыз, эс алабыз, чай ичебиз. Жакшы. Ошол туугандар, бул байкебиз мурда мен өзүм да иштегем 33 маршрутта ушундай чоң автобус айдайт, ЛиАЗ. Канча мест алынат? 41 мест алуу. 41 мест алды. Эң чоңун ушул байкебиз айдайт, кыйыныбыз. Ушул биздечи. Калганыбыз го биз газели мазелден айдап жүрдүк. Ошого бир сыйра интервью алып, суроо жооп кылайын дедик эле. Автобус жөнүндө көп сурашып атат Азаматка. Ошого кичине маалымат берип коюңчу. Иштесе болобу? Кандай жумуш? Же буга караганда такси жакшыбы? Сиз таксиде да иштегенсиз, а? Ооба, такси иштейм. Таксиден бияка автобуска өткөн. Мен таксиде иштедим, автобуста иштедим, азыр кайра таксиге чыгып кеттим. Ошого айырмаларын бир сыйра элге айтып коюп түшүндүрүп, кандай экенин аны эл өзү чечип алат да, кайсыда иштешинчи. Биринчи автобус жөнүндө айтып коюң. Эмне машина айдайсыз? Бул автобус ЛиАЗ City Max 42 52 92 65 03. Жылы канча бул? Жылы 24 декабрь. 25-жылы январда келген. Жаңы экен да, машина. 1 жыл болду да келгенине. Өз только машинаны сиз эле айдап жүрдүңүз эле. Калганыбыз бүт эле эски газелден айдап жүрдүк. Так, бул автомат, а? Бул автомат. Айдаш оңой элеби? Айдаш оңой эле. Кыйынчылык. Кыйынчылык деле жок. Болгону габарит. Болгону габаритке көрүш керек. Так, Узундугуна. мен бул автобусту бир күн айдадым, а? Жана стажировкада. Стажировкада ушул байке мени стажировка кылдырды, ушул чоң ЛиАЗда. Бир күн айдадым, жаман страшный экен бир огай. Бирок түз жолдо кетсең, тим эле самолетте кетип бараткандай эле кетет экенсиң. Булар чоңдо кантип айдап жүрүп билбейм. Бул кнопкаларын бирсе айтып коюң. Кнопкалар эшиктики, трафарет, кассаныкы, өйдө көтөрмөй, түшүрмөй, түздөмөй. Ягында печкалары жок. Кыйынчылык деле жок, лишний кнопка жок. Экрандары бар. Экрандары бар, Камералары бар, көрүп турасың. Иштейт. Автобуста иштегениңиз канча болду? Кудай буйрса сентябрда 3 жыл болот да. Сентябрда 3 жыл. 23-жылы сентябрда келген. Так, анда эмесе автобустун бир сыйра ичин сыртын тартайын дагы. Анан жумуш жөнүндө бир сыйра айтып берели туугандар. Автобустун ичин көрүп алалы туугандар. Ушундай узун болгон автобус. Так, бир эки эшиги бар экен, ортосунда анан эң башында. Ошол буюрса азыр видеону аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Бир сыйра суроо жооп кылып силерге видео тартып чыгарып коелучу. Туугандар, жана ошондой эле Кыргызстандагы коллегалар сиздерге жардама. Эгер сиздер Кыргызстанда туруп Яндексте иштесеңиздер, Кыргызстандын любой жеринен могу эксперт таксопарктан кошобуз туугандар. Эгер силер таксопаркка кошулсаңыздар, балансыңарга фотоконтроль өткөндөн кийин 100 сом балансыңарга салып берет. Жана ошондой эле өзүңөр иштеп жүрүп, башка досуңарды кошо турган болсоңор, анда сиздердин балансыңарга 1000 сом балансыңарга салып берет туугандар. Жана ошондой эле булардын эксперттин комиссиясы ар кандай шартта каралган. Бирок водительдердин өздөрүнө ыңгайлуу кылып кандай десеңиздер, анда сиздерге айта кетейин. Суткасына 55 рубльдан 55 сомдон кылып койсоңуздар болот. Москвада жүрүп рубль деп коюптмун го. Жана ошондой эле же болбосо 2%, же болбосо каждый заказдан 4 сомдон ала турган койсоңор болот. Жана ошондой эле техподдержка 24 саат 7 күн туугандар. Эч кандай көйгөй болбойт. Любой время чаласаңар жардам берет туугандар. Акча чечүү маселеси эч кандай көйгөйсүз туугандар. Номерге чаласаңар же WhatsApp-на жазсаңыздар, же болбосо приложение чечип алсаңыздар болот туугандар. Ошол туугандар паркка кошулабыз, ошол иштешебиз. Номерлерин описанияга калтырып коюм туугандар. Ошол жака кирип WhatsApp-на болбосо бүт кайсыл жана кисилерге обуң болсо, болбосо Telegram каналына кошулуп, жазып, сүйлөшүп кошулсаңыздар болот туугандар. Экспертке кошулган, чогуу иштесебиз. Азаматка, эми иш жөнүндө айтың. Иш кандай? Кайсы фирмада же компанияда кандай болуп калат, ошодо иштейсиз? Билмексен адамга сурай берейинчи мен. Бул Мострансавто Московский область боюнча чоң компаниялардын бири, пассажирский перевозка боюнча. Гос.
гос бардыгы официальный, бардыгы документальный. Ага. Айлык убагында Отпуск ешкандай өзү алганда. алданмай биякта жок да. Эми как положено. Как положено төлөйт, аванс, айлык 2 жол бөлүп төлөйт айлык. Канча болду дедиңиз иштегениңизге? 3 жыл болот Кудай 3 жыл. сентябрда. Буга чейин таксиде иштегенсиз. Буга чейин таксиде иштегем. Такси кандай эле? Такси эми мурда слабыйраак эле да. Ага. Азыр кандай экенин билбейм. Кээде өйдө болот, кээде ылдый болот. Таксиде ошонусу бар да. Ошонусу менен жакпай калды. Ошонусу менен эми жагат жакпайт дебейм, эми баардык эле жумуштун кыйынчылыгы болот. Жок, эмне үчүн таксиден автобуска өтүп кеттиңиз? Биякта деле менин тааныштарым иштечү. Ошол тааныштар келбейсиңби, ушул жакта деле көрбөйсүңбү бир дегенден анан келдим. Жумуш жакшы экен. Тынч бир графикте иштейсиң, Ага. бир маршрутта иштейсиң. Эс алып турасың монтип. Таксиде монтип эс албайсың да. 4 саат. Эс албайсыз, бирок 4 саат уктаганыңыз менен эртең менен үйдөн канчада чыктыңыз? Эртең менен үйдөн 7:20 чыктым. 7:20. Кайра кечинде канчада киресиз үйгө? Кечинде 11:30 кирем үйгө. 11:30, почти 12. Ошондо канча саат бул кетет? Где-то 15 саат. 15 саат. Жагы. Ошондо 11 саат 11 саат линияда иштейм. Барып, заправка кылып, мойка кылып, машинаны токтотуп, документацияны өткөрүп, үйгө кетебиз да. Мага ушунуз жакпады да, автобустунчу. Жакпадыбы? Мен эртең менен 3:30 турат элем, 4-тө чыгып кетет элем. 4-тө чыгып кетет элем, кайра 8:30 үйгө келет элем. Мага мындай жакпады. Эми конечно уктайт элем, мен да 4 саат уктайт элем, 4 саат эс алып, чай ичесиң, нары бери басасың, ошентип жүрүп кичине уктайсың, ошентип убакыт өтөт. Ошонусу жакпады мага. Мен эртең менен 6-та чыгып кеттим, кайра 7-8 үйгө кирип калышым керек. Ошондой график жагат да, ошондой график иштейм. А бияка келип алып, биякта жатып уктап, анан кайра иштеп, шашпай жүргөн андай жакпады ошонусу мага. Ошондой эле такси коллегалар, эгерде сиздерге трудовой договор керек болсо, автобус иштебей эле таксиде иштеп жүргөн болсоңуздар, анда силер сөзсүз трудовой договор алышыңар керек болот. Эгерде таксопарктан трудовой договор керек болсо, анда мен сиздерге могу Арман таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бул Арман таксопаркы сиздерге трудовой договор берет. Ошондой эле бунун комиссиясы 3% жана күнүнө 3 рубльден алып турат тугандар. Бул эми бардык эле таксопаркта бирдей болуп турат. Ишенимдүү трудовой договор базада болот. Ошондой эле сиздердин атыңардан налог төлөнөт тугандар. Ошол келиңиздер самозанятый менен кошот, бейсамозанятый кошот, минус 15 жок да кошулуп иштесеңиздер болот тугандар. Ошол келиңиздер Арман таксопаркында чогуу иштечели. Мен деле таксовать этип жүргөндө эртең менен мисалы 6-да кетсем, Москвага чыгып, антип кеткичекти иштеп, антип аренданы жаап, бензинди куюп, тамакты ичип, кайра өзүңө акча чогултуп келгичекти бир пробка менен бир 11-12 болуп кетчү да. Ошондой эле болуп кетчү. Биз Московской областта жашаган себебинен Таксиге караганда автобус жакшы дейсиз. таксиге караганда автобус жакшы. Автобустун эми плюстарын айтың. Автобустун плюстары убагында айлык төлөйт, иштешиң керек только. Только иштеш керек. Только иштеш керек, чыдаш керек. Кыйынчылыктар деле болот биякта деле. Машина бузулат. Бирок ошо машина бузулганда саат канчада токтодуң, ошону диспетчерге айтат экенсиң, ошол саатта токтотот экен, кайра машинаңа апарып таштап, кайра башка машина айдап чыгып, башка линияга чыккандан баштап анан жазылат экен, Кээ бир мисалы эгер машинаны сүйрөп кетсе, техподдержка келип сүйрөп кетсе, саат толук эле жазылат. Жок, кайра чыкпай калсаң жазылбайт, ошо бузулгандан баштап. Кайра чыкпай калсаң, где-то бир 2 саат кошот да. Турган убактыңды кошуп берет. Билбейм, мага эч кошподу. Бузулган бойдум. Канчада бузулдум, ошончо ошол жерден болду, калтырып коет. Ошо машина менен сүйрөлүп, ошо бузулуп, тияка гаражга барып жүргүчө жазылбай атты да. Ошолор да эле жаман экен. Мындай болсо, путевой эртең менен канчада ачтым, кайра канчада жаптым. Ошол сааттын баардыгын эсептеп, баардыгын төлөп берсе, вообще сонун болот эле да. Мага ошону жакпады. Эми кимге жагат, кимге жакпайт билбейм го. Эми 3 жылдан бери иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы эле. Айлык канча? Средний айтың, анан өтө мактанып, анан уят болуп жүрбөң. Чынын, мындай средний айтың. Мындай өзүңүздүкүн эмес. Ошо 33 маршрутта азыр ошо средний канча алышып атат? Эми чоң айдасаң чоң аласың, кичинекей айдасаң ошондо кичинекей разницасы аласың деген разницасы бар биякта. Лиас менен Лиас менен газелдин айырмасы бар. Мисалы газелдики 7000 болсо, автобустуку 8000. Кандай выходту? Ооба. Жок, 7000 8000 менен айланбай калышпадыбы? Мен иштеп жүргөндө даже күнүнө 6,5 5,5 менен айланып. Сен жаңы келдиң, сенин стажың жок болчу мисалы.
Ошолорго да кошулат. Стажга кошулат. 1 жылдан өйдө стажга 9000 төлөп берет. Мен биринчи ай нормально алып. Мен азыр 9,5 алам да. Күнүнө 9 айlanat. Неме стажгачы. Услуг элетке. 9,5 миң бул күнүнө эмес бул. За месяц кошулат, да? Бул өзүнчө неме да, месяц. 9,5 миң кошуп берилет сен башка вайдыларга карап. Ооба. Ошондо средний зарплата канча болду? Средний зарплата биякта эми 150 миң сом деп айтып койсок болот. 150 миң. 150 миң сом алса болот. Бир айда канча иштесе? Бир айда 24-26 миң иштейбиз. 24-26 миң. Ошондо ошо 150 миң 24-26 күн иштесе чыгат. Чыгат. Мен да иштеп жүргөм. Билем аны. Просто ошо бирок сааты көбүрөөк да. Жазылган саат бирок аз. Ооба. Эми иштегенге жараша чыгат да, ал стажга карап, эми жаңы келе калып эле эртең анан 150 миң алат элем, анан 180 миң, 200 миң алат элем деген туура эмес. Анан биринчи иштегенде меники деле мен 23-жылы жаңы киргенде 120 миңден ашык алчу эмесмин. Мен да ойлонуп кетким келип, такси эле кылам деп болбойтпу депчи. Анан иштеп жүрө берип анан көнүп кетет экенсиң. Акырындык менен көтөрөт да. Услуга элетке кошот, премиялар көп биякта. Ошолор чогулуп отуруп анан чыгат айлык. Ошо средний зарплата 150 миң. Болгон иштеш керек. 150 миңден өйдө алсаң болот. Иштеш керек, талыкпай. Машинаны кандай айдаш керек? Машинаны жакшы айдаш керек. Бирөөнү сүзбөш керек, аварийный ситуация создавать этпеш керек. Пассажир жыкпаш керек. Эң кылганы ушу пассажир кулабаш керек. Пассажир кулабаш керек да. Эң жаман ошол пассажир кулаган салондун ичинде куласа болду. Келип ызы чуусу көп териштирүү болот. Камераны симиретип карайт, кандай айдагансың, эмне кылгансың. Ошо строго бирокчу. Бирок тиги городскойго караганда бул кичине свободныйраак, а? Бул свободныйраак. Чем городскойго караганда. Городскойдо жана Москордочу. Ал жактан деле уктум, башкаларданчы өлө даже айдап барсаң алдында камера турат экен, уйкуң келип көзүң кичине жумулуп кетсе эле бүттү экен да. Жумушун токтотуп, штраф ушундай көп. Бул Московский областка кичине тынчыраак да. Москваныкына караганда. Көп мындай өтө катуу текшере бербейт. Оклейка тонировка дейт тугандар. Могу жерди билесиңерби? Андан да могу машинаны тааныгандар барбы? Fox оклейка тонировка тугандар. Бул машинаны тайынып болуш керек, э? Абай экенин машинасы. Машинасы турат, демек өзү да жумушта тугандар. Шеп жумушта экен. Мынакей шеп. Ассаламу алейкум, шеп. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Эсалдар жакшы? Иштер кандай? Болуп атат. Кандай болот жумуштар? Болуп атат. Ишти алып атасыз. Алып атабыз. Бизнесмен болуп кетипсиз. Ошондой тугандар. Абай эке оклейка ачкан. Эч чакырып келтире албадым машинаны. Көптөн бери чакырат, бошобостон Кыргызстанга чейин кетип калдым, качып. Буюрса келдик Сен мына. келбедиң эле, бияка экинчи бокс кошулуп кетти. Мурда чакырганда могу бир эле бокс ачты эле да. Анан мен келгиче уже 2 бокс болуп калыптыр. Буюрса кичине келбей турсаң да 3 бокс болот. Буюрса болсун, дагы чоңойтуң. Бул машинаны өзүнчө чырайлуу чыгарып атты сыя. Бул желтый матовыйга болду. Кыздарга бара турган калып. Мына биздин өзгөчөлүктөрүбүздү айтып кетейинби? Оклейкадан келсең. Эмне үчүн сизге келиш керек? Мына изгиптерди көрдүңбү? Мына изгиптерди. Бүт деталь отдельно ташталат да. Изгип айтат эле. Роднойдой эле чыккан го? Краска кылып салып турбу? Миллиметр кылып, а? Ушундай. Матовый. Ар бир деталь Бүт ачат экен. Ар бир деталь отдельно ташталат. Көбү эмнерге чейин эле кыркып коет да, мына биз. Мына бул жака чейин жеткизип, мына изгиптерди көрдүңбү? Мына бул жерлери. Короче, кылган ишке гарантия дең. Гарантия бир жыл гарантия. Эгер чыгып кетсе, келип бесплатно кайра жармаштырып Так, кетет. оклейка бар, дагы эмне бар? Оклейка, расклейка, тонировка, химчистка, бронепленка, шумоизоляция, парикмахер, Сухой туман. сухой туман. О, карагыла оклейка. Түрлөрү бар экен тугандар. Жашыл, сары, розовый, мындан да чаптап алып туруп такси кылсаңар да боло берет тугандар. Бул жак бокста эмне бар? Бул жак бокс чисто тонировкага. Машина тонировка болуптур.
Только Мынакей, тонировка. только такси эмес туугандар. Тонировканын любой түрү бар. Обычный эле гражданский машиналар. 5%, 15%, 35%, 50%, 75%, 80%, 85%. Көчөгө гаи тосо проблема болбой турган кайсылар? Проблема боло турган деле бар, болбой турган деле бар. Өзүңөр тандайсыңар да. Болбогону кайсылар? Канча процентке можно? 75%. 70%. Негизи 70% пропускаемость болуш керек, бирок биз 75 чаптайбыз да. Чтоб жана кичине билесиңде адашып калышы мүмкүн да. Анан күндө өткөрбөй турган. Күндө өткөзбөй турган атермальный пленка бар. Бар зеленый оттенка менен и синий оттенка менен бар да. Бардык пленкалар корейский. Spectral, Solarnex, жакында Lumарлар да келет. Кымбат ала? Кымбатынан. Анан арзаны да келет. Чисто таксилерге. Эми биздин бир туугандар такси айдап жүрүп, арендада эле айдап жүрүп, таксопаркка айтса кылып бербейт экен да. Өзүм деле бир 2,5 миң, 3 миңдик тонировка барбы деп сурап атат да. Ошондой бюджетный варианттарын деле алып келип коебуз. Келе берсин. Келет буюрса, Ошол туугандар. Оклейка, расклейка, ошондой эле тонировка, химчистка, сухой туман, ошондой нерселер керек болсо, Фокус эмес, Абай детейлинг деп койсок болот экен да бияктачы. Фокус. Брендин развивать этишим керек да. Фокус дейт, мынакей Фокустун атын бербей баары, мына Фокуска келесиңер. Жана ошондой эле эмне дедиңиз? Бул машинаны көргөн адамдар Короче, Инстаграмдан отмечать этсе мени, Абай Исмаилов депчи. Ушуну любой жерде сүрөткө тартыпчы. ушул машинаны. Ооба, любой ишке 10% скидка берет. Болду туугандар, мынакей. Силерге скидка келесиңер да муну машинаны чет эле тартасыңар, бияка кирип туруп сразу скидка аласыңар. Туурабы? Болор. Болду. Сүйлөштүк анда. Болду туугандар. Адреси болсо МКАД 32 километр, торговый центр Бухта туугандар. Ушул жерге келе бересиңер. Абай өзү таза болот. Кичине кечигип калсаң деле эчтеке дебейт, түшүнөт. Камераларды текшере бербейт, наличка албаш керек биякта главное. Наличка албайсың. Наличка албайбыз. Только айдайсың. Айдайсың, эшикти ачып жабасың остановкадан токтойсуң, кишилер кирет, түшөт, жабасың, айдайсың, болду. Кичине вообще болбойбу, левый. Левый жок болбойт так. Камерадан көрөт. Туугандар наличка алабы деген суроо көп болот. Ошо сабашка болот да, андай жок. Бизде андай жок болчу. Бүт камералар бар. Башка коммерческийлер ала берет. Биздики муну ГОСТко албайт. ГОСТко албайт. Кээ бирлер монтип 50 рубль алып кетчи, башка акчам жок десе дагы плот жок, лучше бекер дейбиз, туурабы? Лучше бекер алып кетсең жакшы. Эми жердештерибиз чыгып калат. Картам жок эле анан. Жердештериз? Эми жердештерибиз дегенде. Акылактаргачы? Акылактарды эми кээ бирөсүн алып кете бересиң эми. Түшүнөсүң. Түш эле түш деп, мындай принципиально туруп албайм деле. Өтө бер деп коем. Мен карабайт деле болчумун. Кимиз төлөбөйбү? Кээ бирөөс ушабы? мындай адамча суранып, мен мындай болуп калды эле десе анан мейли өтө бер деп коем анан. Наглый эле келип отуруп алып, эмне өткөндөрдү түшө кой. Же төлөй кой дейсиң да. Настроенияга карапчы. Ошол наличка алынбайт, только айдамай, эшик ачпай, алынбай. Наличка албай. Нарушение кылбай. Камералар бар. Телефон кармаса болбойт. Телефон кармаса болбойт, тамеки чексе болбойт. Мен телефон кармап штраф алгам. Ременди тагыш керек обязательно. Ошол иштесе болот эми. Ошо бир информация катары айтып кетели эми. Жумуш издеп жүргөн мекендештерибиз, жердештерибиз болуп калса, категориясы Д барлар правасында. D1. D1, ооба, Газельге, мындай чоң автобустарга келип иштесеңиздер болот. Мисалы, могул Московский областтын Подмосковьянын бардык жарында филиалдар бар. Толтура Химкиде, Балашка, Люберцы, Подольск, Домодедово, Долгопрудный, Красногорск, ошолордун баарында барып, отдел кадрына барып, сүйлөшүп, документтериңерди тапшырып, иштеп, ишке орношсоңор болот. На юг атадан эле Мострансавто деп жазсаңар эле чыгат. Мострансавто мисалы Балашка деп жазсаңар, Балашканын адрес чыгат. Домодедово деп жазсаңар, Домодедовонун адрес чыгат. Ошондой отдел кадрына барып, менин Д категориям бар.
автобуста иштейин дедим эле десеңер, жана опыт жок болсо дагы өзүлөрү стажировка кылдырып, үйрөтүп, анан чыгарып коет. Таанышманыштын кереги жок. Ал стажировкага төлөйт. Күнүнө бир 800 сомдон ушундай төлөйт. Жок, автобуска кирген таанышманыш кереги жок да. Таанышманыштын деле кереги жок. Жок, ошо менден көп сурашып калат да. Барбы жумуш, барсам болобу, чалайын дедим, сүйлөшкөндөн эле кизип койчу мен тигиндей мындай болуп атат да. Главный неме да, экзаменден өтүш керек. Экзамен тапшырат. Экзамен тапшырылат кирип атканда. Бирок ал деле оңой эле. Ал деле оңой эле. Типа мындай жаткан кыргызчылык эле кылып эле өткөрүп коюшат. Эми азыр водитель жетип аткан учур болсо жөн эле өткөрүп коюшат. Мен даже тапшырган эмесмин да. Экзамен. Антип иштеп кеткем. Правиланы сураш мүмкүн кирип атканда. Ошого Анан мурда башка жактан косяк кылып, анан неме кылып кеткендер албайт болуш керек. бул базада чыгат эми. Базадан чыгат. Эми ошо көбүнчө Нарушение менен кеткендер. Эгер жаңы келип, жумуш таппай туруктуу категориясы барлар болсо, ошол любой Московский областтын шаарына барып, жакыныраак десеңер, жакыныраак Балашка бар, Химки бар, бүт эле Долгопрудный бүт эле жакын, ошолордун баарына барып, өзүңөрдүн жашаган ылайыктуу жерлериңе тууралап туруп. Жатакана да берет даже. Общага да бар. Костук кошунуз жак. Общагасы бар, общагасында деле жашап жүрдүм мен. Если мондай габаритный автобус айдап алам десеңер, эркиндей кичинекей газелдер бар. Ошолорду айдасаң болот. Мен только ошондой эле айдап жүрдүм. Биягы эле только чоң автобус айдайт. Дагы Болду анан. Орношуп алсаңар, Кудай буйрса, көнүп алсаңар анан. Таксиде жөн эле жүргөн турбайбы дейсиңер. ушундой. Бирок буякта графикке коюп коет. Каалайсың, каалбайсың, болду чыгышың керек да. Эртең мен ушундай туруп кетесиң, бүлүнүп укканда кой чыгышым керек. А то чыкпай койсоң, бир линия бош болуп калат да эми. Бир выходчы. Элдер калып кетет. Остановкалардан элдер жабып калат, ошон үчүн аларды ойлоп кой, турайын дейсиң да чыгып алып дөнөйсүң. 3:30 туруп кетчүлүк да биз кышындачы. Азыр таксидечи андай эмес. Бүлүнүп болото карап туруп, өчүрүп коюң киши, бир аз уктайынчы деп өчүрүп жатып алабыз. Ошон бүттү, бир күн өткөзөт. Таксинин ушунусу жаман бирок. Биякта эми өзүңөр каалаган график түзүп алып иштесеңер болот. 3-1, 4-2, 6-1, 5-2 эгер линиянын оорчулугуна карапчы. Эгер линия тиги разрывдар азыраак болсо, анда 3-1 иштесе болот. Ошондо деле көп жакшы айлык чыгат. Ошондо 3-1де деле. Разрыв бул ортодогу ошо дем алыш убакытта туугандар. Ошо дем алыш убакыт ар бирине бардыгына эле 4 сааттан берилеби? Негизи 33-тө иштегендер 4 сааттан эсеп алат. Башкаларда ар кандай? Башкаларда караганда, мисалы 2 сааттыгы бар, 2,5 сааттыгы бар. Чачырап салган. Чачырат бөлүп салган да. Келсеңер эле 4 саат как положено уктайт экен деп албагыла, ошо ар кандай графикке байланыштуу да. Анан кээ бирөө 2 саат эсеп алат, кээ бирөө 2,5 саат эсеп алат. Андан кийин 2 круг кылып келип да 1 саат эсеп алмай бар. Ортолорунда обязательно эсеп алып турушат да. Түз эле отуруп алып эле кечке айланып жүрө бербейсиң. Келгенден кийин дагы Келгенден кийин да эсеп алып 10 мүнөт, 8 мүнөт, 15 мүнөткө чейин, 15 мүнөт, 40 мүнөткө чейин эсеп алгандар бар. 1 саатка чейин тургандар бар. Автобустун ушунусу жакшы. Бут туруктуу жумуш, айлык туруктуу, как положено картага түшөт. Шыр эле. Шыр түшөт. Таксиде бирок риск көбүрөөк да. Трассада жүрөсүң, чоң таксиде риск көп. Бирөөнүн машинасын арендага албай дейсиң. Арендасын төлөшүң керек. Туруп эле арыстың. Азыр 2000 сомбу эң арзаны? 1800 да. 2000 сом деп кой ар жакта. Ага бензин куюшуң керек. Жок дегенде 2000 сомго туурабы? 1,5-2. 1,5-2 бензин куюшуң керек. Өзүң курсагың тойгузушуң керек. Суп ичишиң керек. Ага 1000 сомбу? 5000 сом уже сен иштеп табышың керек биринчи. Андан кийин баарын утулуп бензин сен куюп алып анан өзүң иштешиң керек да. Бул жакта ошону жакшы. Тамак аш берилбейт. Тамак аш берилбейт. Өзүңөрдөн. Форма берилет. Форма берилет. Форма берилет. Мага гуйсукка. Буякта свободный форма. Кааласаңар кийесиңер, каалбасаңар өзүңөр кийимиңерди кийип жүрө бересиңер. Мына как обычно ушундай эле кийип жүрө бересиң. Болгону шорта кийбейсиңер, байка кийбейсиңер. Жайында. Шлепка кийбейсиңер. Шлепка кийбейсиң. Шлепка кийсе болот баягы жабык кабиналардачы. Ичинде. Так. Кондиционер иштейт. Бирок азыр иштебейт. Меники азыр иштебейт. Алматыш керек экен. Дагы? Дагы ошол эми. Келем дегендерге ак жол эсчөө келегиле, биз да жардам берели, жумушка орношконго.
Сиздин номериңизди жазып койсоң. Менин номеримди жазып кой, если кыйынчылык болуп андай мындай болуп атса, мен жумушка киргизгенге жардам берем. Мынакей, жардам берем деп азыр айтып атат. Мындай сураган эмесмин, көндүргөн эмесмин, өзү эле азыр эме. Бата камерага кыргыз элине мындай Бири-бирибизди колдогондо качактан бири-бирибизди колдойбуз. Бири-бирибизди мына. колдоп, коштоп, колдоп ушу жазсаңар бири-бирибизди болот, ээрчитип чалсаңар болот. сүйрөтүп келели. WhatsApp'tan жазып кала чалгыла. Эми билесиңер, водительдер постоянно рульде болот. Чалсаңар жооп бербей калышы мүмкүн. WhatsApp'tan жазып койсоңор, ошентип перекур маалында жооп берип коесуңар WhatsApp'tan. Жооп берип коймогу. Ошондой. Ошол туугандар эми өзүңөр тандайсыңар. Таксиби, стройкабы, автобусбу, каалаган жумушта иштегиле болгону бир жолду мындай ачып, бир сыра маалымат айтып коелу деген ой менен эле видео тартып атабыз. Ооба. Ошол видео жаккан болсо, пайдалуу болсо, лайктан басып, комментарийден жазып койгула туугандар. Бизге ошол эле керек, андан башка эч нерсе кереги жок. Ооба. Мага видео ошондой эле керек. Силер лайк басып койсоңор, комментарий жазып койсоңор, болду, мен сүйүнүп калдым. Монча эл көрүптүр, монча адам комментарий жазыптыр, монча адам лайк басыптыр депчи. Ошол үчүн мен азыр тияктан бери бияка келип видео тартып жүрөм. Ошол колдоп эле койгула, колдоп койсоңор, көрсө жакшы видеолор чыгарып турабыз. Сизге рахмат, убакыт бөлүп Ооба. жооп берип койгонуңузга. Рахмат силерге дагы келип кеткениңерге. Чайпай алып бересиз. Ишиңерге ийгилик. Сизге дагы. Жүр чайпай алып берейин. Туугандар, азыр биякта автобуста калды, автобус иштейт. Мен таксиге чыктым. Мен таксини азыр пока жакшы эле иштеп атам. Жумуш жакшы эле. Болгону чыкпай койсом эле жумуш токтоп калат да. Акча жок. Жумуш таксиде күндө чыгышың керек. Иштешиң керек. Бир күн иштебей калсаң Минус. Минус. Машина өзүңдүк болсо тетиктерин жасашың керек болуп калат, эртеңки күнү бирдемке болот. Аренда болсо барып жасатып келишиң керек болуп калат. Бияка да бир күнүң кетет. Ошондой туугандар. Бардык жерде кыйынчылык болот. Кыйынчылыгы жок, оокат жок дегендей. Туптур айтты. Ошол баарыңыздарга салам алейкум. Чыдаш керек. Салам алейкум. Барыңарга тынч болгула, кийинки видеодон көрүшкөнчө.